Саламатсыңар балдар, зоология предмети боюнча теле сабагыбызды баштайбыз. Эсиңерде болсо, биз өткөн сабактарда канаттуулар классы жана алардын көбөйүшү, өрчүшү, көп түрдүүлүктөрү тууралуу маалымат алган элек. Ал эми бүгүнкү сабагыбыз кайсыл темага арналмакчы? Анда алгач бүгүнкү сабактын темасы менен таанышып алалы. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы сүт эмүүчүлөр классы деп аталат. Сабактын жүрүшүндө силер сүт эмүүчүлөр классы жана алардын жашоо тиричилиги, аны менен катар сүт эмүүчүлөр классынын түзүлүшүндөгү өзгөчөлүктөр, ошондой эле сүт эмүүчүлөр менен канаттуулардын окшоштуктары жана айырмачылыктары тууралуу билимдерге ээ болосуңар. Сүт эмүүчүлөр классы башка класстардан эмнеси менен артыкчылык кылат? Бүгүнкү сабагыбыз дал ошол класска арналмакчы. Бул класс түзүлүшүнүн татаалдыгы жана денесинин температурасы туруктуу болгондугу менен, ошондой эле балдарын сүт менен баккандыгы менен артыкчылык кылган жандыктар. Анда алгач биз ушул сүт эмүүчүлөр классы кирген чоң топту эске салып көрөлү. Биз билгендей хордалуулар тиби өз ара челдүүлөр же личинка хордалуулар типчесине, баш сөөксүздөр типчесине жана ошондой эле баш сөөктүүлөр же хордалуулар типчесине ажыраган эле. Биз өткөн сабактарда силер менен челдүүлөр же личинка хордалуулар типчесин ассидиянын мисалында окуп караганбыз. Ал эми баш сөөксүздөр типчесин биз ланцетниктин мисалында окуп үйрөнгөн элек. Ал эми омурткалуулар типчеси өз ара төмөндөгүдөй класстарга ажырайт. Биринчи классы балыктар классы, экинчиси жерде сууда жашоочулар классы, үчүнчүсү сойлоп жүрүүчүлөр классы, төртүнчүсү канаттуулар классы жана ошондой эле сүт эмүүчүлөр классы. Эсиңерде болсо, биз балыктар классын кадимки дарыя ала бугасынын мисалында, ал эми жерде сууда жашоочулар классын болсо көлчүк бакасынын мисалында, сойлоп жүрүүчүлөр классын биз кескелдириктин мисалында, ал эми канаттуулар классын көгүчкөндүн мисалында окуп караган элек. Бүгүнкү сабагыбыз сүт эмүүчүлөр классына арналмакчы. Сүт эмүүчүлөр классы жаратылыштын ар түрдүү чөйрөлөрүн өздөштүрүшкөн. Мисалы, алар токойдо да жашашат, чөлдө, сууда да жашагандары бар, ошондой эле абага көтөрүлүп учкандары дагы бар. Биз ушул классты жакындан окуп үйрөнүү үчүн кадимки эле итти мисалга алып, анын түзүлүшү, өзгөчөлүктөр менен таанышып көрөлү. Алгач биз сүт эмүүчүлөрдүн сырткы түзүлүшүнө кайрылалы. Сүт эмүүчүлөрдүн денеси башынан, мойнунан, тулку боюнан жана кол буттарынан турат. Мисалы, башын ала турган болсок, башынын мээ бөлүгүнөн жана бет бөлүгүнөн турат. Дал ушул башында маанилүү делген сезүү органдар бар. Мисалы, алардын бири катары биз таноолоруна кайрылып көрөлү. Булардын таноолорунда ар түрдүү жыт сезүүчү рецепторлор же болсо нерв аяктар келип ачылат дагы, алар түрдүү жыттарды сезишет. Мисалы, өсүмдүктөрдүн жыттарын, тамак аштын жыттарын же чириндинин жыттары деп коелу. Эгерде салыштырмалуу түрдө айта турган болсок, мисалы, адамдыкына салыштырмалуу иттер миллион эсе жытты жакшы ажыратып жана кайсыл тараптан келип жаткандыгын биле алышат экен. Тулку бою негизинен сүт эмүүчүлөрдүн көпчүлүгү жөргөлөп баскандыктан алардын тулку бою жер менен параллелдүү түрдө жайгашат. Чоңдуктары дагы өтө ар түрдүү албетте. Алдыңкы буттарын көрүп турасыңар, негизинен буттарынын учтарында тырмактар бар. Тырмактары куурч келет. Өзгөчө жырткыч жандыктарда ал узун жана миздүү болот дагы, негизги куралы болуп эсептелинет. Арткы буттарын көрсөтүп коеюн. Ошондой эле куйруктары дагы бар. Албетте куйруктары ошол сүт эмүүчүлөрдүн кайсыл түрүнө кирсе, түргө мүнөздүү, түрдүү узундукта болот. Эми сүт эмүүчүлөрдүн дене каптоосуна кайрылып көрөлү. Булардын жүндөрүнүн эки түрү бар. Узун, жоонураак келгенин биз кылканча деп атап коебуз. Ал эми ичкерээк, назигирээкин биз тыбыттар деп атайбыз. Мисалы, суук аймакта өскөн жандыктарда ушул тыбыттары көп болот. Ошондой эле, мисалы, жыл мезгилдери алмашканда, өзгөчө күзүндө, кышка жакын алардын тыбыттары көбөйө башташат. Ошондой эле буларга жүндөрүнүн түстөрү дагы өзгөрүп туруу мүнөздүү болуп эсептелинет. Мисалы, кадимки эле ак коёнду элестетип көрөлү. Кышында ак түстө, ал эми жайында болсо боз түскө боелот. Азыр биз тасманын жардамы аркылуу ушул сүт эмүүчүлөр классынын дене каптоосу жана скелеттери менен жакындан таанышып алалы.
Сүт эмүүчүлөрдүн дене каптоосу терисинин түзүлүшүнө кайрылалы. Булардын жүндөрүнүн кылча жана тыыт деген эки түрү бар дедик. Азыр биз терисинин түзүлүшүнө кайрылып көрөлү. Терисинин үстүңкү катмарын биз эпидермис деп атайбыз. Ал эпителий клеткаларынан турган катмар. Анын алдында чыныгы теричеси же болбосо дермасы жатат. Дермада тер, май, сүт бездери, кан тамырлары, нерв тамырлары орун алган. Терасындагы клетчатканы көрүп турасыңар. Ар бир кылчанын тамыры жүн баштыкчасында орун алат дагы, анын өзүнүн кабы болот дагы. Андан үстүңкү тарабы өзөктү түзөт дагы, сыртка кылчалар ачылат. Ар бир кылчанын түбүндө май бездери өзүнүн суюктугун май түтүкчөсү аркылуу бөлүп чыгарат. Ал өз кезегинде теринин серпилгичтүүлүктү берет. Тер бези бул суу жана анда туздар, ошондой эле мочевинаны тер түтүк аркылуу сыртка бөлүп чыгарат. Ар бир кылча булчуңдардын жардамы менен кыймылга келет. Ошондой эле бул катмарда кан тамырлары жана ошондой эле нерв тамырлары болот. Өзгөчө муруттарында, сезгич кылчаларында нерв талчалары жыш орун алат. Эми биз силер менен сүт эмүүчүлөрдүн скелетине кайрылып көрөлү. Албетте иттин скелетинин мисалын да алып карап көрөлү. Булардын баш сөөгүнө кайрыла турган болсок, астыңкы жаагы кыймылдуу ашташат дагы, анан омуртка тутуму кетет. Омуртка тутумунун моюн бөлүгү негизинен 7 омурткадан турат дагы. Ал биринчи жана экинчи омурткасы бири-бирине кыймылдуу ашташат. Анын натыйжасында булар баштарын ары бери бура алышат. Арка омурткалары 12ден 15ке чейин омурткалардан турат дагы. Кабырганын бир жак башы омурткага бекип, экинчи жак башы болсо төш сөөгүнө биригет дагы, көөдөндү түзөт. Бел омурткалары 2ден 9га чейин, андан кийин куймулчагы 3-4 омурткалардан жана куйругу бул түргөмүнөзү ар түрдүү сандагы омурткалардан турат. Алдыңкы бутунун сөөктөрүнө кайрыла турган болсок, далы, акырек, анан күңжилик, каржилик, окурук сөөгү, анан шийбилчек, анан манжа сөөктөрү кетет. Арткы бутуна кайрылып көрөлү. Жамбаш сөөктөрү, учак урчоосу, кашка жилик, ага жото жилик бекит. Жото жиликтин жанында балдак сөөгү орун алат дагы, шийбилчек, андан кийин манжа сөөктөрү кетет. Мынакей ошентип жогоруда бир топ маалыматтарга ээ болдук. Эми кеп кезегин суроого берели. Төмөндөгүлөрдүн кайсынысы ашыкча деп ойлойсуңар? Биринчиси күңжилик, каржилик, экинчиси акырек, далы, үчүнчүсү манжа сөөктөрү, окурук сөök, төртүнчүсү кашка жилик, жото жилик деген жооптор болду. Ойлонуп көргүлө, төмөндөгүлөрдүн кайсынысы ашыкча деп ойлойсуңар? Анда биз силер менен туура жоопко кайрылалы. Бул төртүнчү экен. Башкача айтканда, кашка жилик, жото жилик дегендер ашыкча. Себеби башка сөөктөрдүн бардыгы бул алдыңкы бутунун сөөктөрү болуп эсептелинет. А дегенде далы, акырек кетет, андан кийин күңжилик, каржилик, андан кийин окурук сөök, ушул каржиликтин жанында болот, анан манжа сөөктөрү кетет. Эми биз силер менен скелетке кайрылгандан кийин сүт эмүүчүлөрдүн булчуңдарына кайрылып көрөлү. Мисалы, өзгөчө жырткычтардын жаак булчуңдары жакшы өрчүгөн, себеби дал ушул булчуңдардын жардамы аркылуу алар өз олжосун кармап тиштеп тура алышат. Албетте, биз булар моюнун ары бери бура алат деп айттык жана экинчи омурткасынын урчугу биринчи омурткасынын тешикчесине ашташкандыктан моюн эки жакка буралат. Албетте, моюн булчуңдары да ага жараша күчтүү өрчүгөн. Ал эми кызыл өңгөчү сыртынан жабуучу булчуң аркылуу жабылып турат. Ийин булчуңу бул ушул алдыңкы бутунун булчуңдарын денесине байланыштырып турган негизги булчуң болуп эсептелинет. Алдыңкы бутунун булчуңдары өтө татаал түзүлүштө, ошондой эле көөдөндү жабуучу дагы булчуң бар. Өз кезегинде ал дем алууга дагы маанилүү болуп эсептелинет. Арткы буттардын булчуңу жана алдыңкы буттарынын булчуңу өзгөчө жырткыч жандыктарда жана жүгүрүп тиричилик кылган жандыктарда татаалдашып кеткен. Эми биз тамак сиңирүү бөлүп чыгаруу системаларына кайрылып көрөлү. Алгач тамак сиңирүү системасынан баштайлы. Ооз көңдөйүндө тиштери бар. Тиштери кашка тиш, кылкыйма тиш, майда азуу, анан чоң азуулары. Тиштердин жардамы менен тамакты майдалашат, албетте. Андан кийин тилинин жардамы менен тамактын даамы сезилет, кичинекейдин жардамы менен нымдалып, андан ары кулкунуна, анан кызыл өңгөчүнө барат. Кызыл өңгөч булчуңдуу орган, анда шакекче жана узатасынан кеткен булчуңдардын жардамы аркылуу же жыйрылыштын эсебинен тамак кийинки органга же карынына барат. Мисалы, сүт эмүүчүлөрдүн ичинен өзгөчө өсүмдүктөр менен азыктанган же чөп жөөчү жандыктарда карыны бир нече бөлүктөрдөн турат. Чоң карын, кичине карын жана ошондой эле биз 9 кат деп коебуз.
жумур, мынакей булардын баардыгы карындын бөлүктөрү болуп эсептелинет. Карын зилинин таасири астында тамак аш алдын ала иштетилет. Андан кийин ички чеги бар. Ички чегинин башталышын биз 12 чеги деп коебуз. Дал ошол 12 чеги боор бези өзүнүн суюктугун же зилин бөлүп чыгарат. Мындан сырткары уйку бези дагы өзүнүн суюктугун бөлүп чыгарат. Аны менен кошо ички чегинин керегелеринде бездер да суюктугун бөлүп чыгарат. Дал ушул суюктуктардын, зилдердин, ферменттердин таасири астында булардын тамак ашы эрийт. Эригенден кийинки бөлүгүнөн сиңет. Сиңбей калган азык заттары жоон ичегиге өтөт. Жоон ичеги менен ички чегинин кошулган жеринде биз өсүндүүнү көрүп турабыз. Бул сокур ичегиси өзгөчө чөп жеген жандыктарда жакшы өрчүгөн. Андан кийин сиңбей калган азыктары түз ичеги аркылуу келип, сырткы аналдык тешикчеси аркылуу сыртка чыгат. Боор этти дагы айта кетейин. Боор эт негизинен курсак көңдөйү менен көөдөндү бөлүп турган негизги орган болуп эсептелинет. Дем алууда дагы мунун маанисине токтолобуз. Эми биз силер менен бөлүп чыгаруу системасына кайрылып көрөлү. Буларда зат алмашуунун натыйжасында пайда болгон заттар бөйрөккө келип чогулат дагы, андан заара пайда болот. Заара түтүкчөсү аркылуу келип, табарсык менен анан сыртка бөлүнүп чыгат. Мынакей ошентип биз силер менен бир топ маалыматтарга ээ болдук. Эми жогорудагы маалыматты бышыктап алуу иретинде суроого көңүл бөлөлү. Сурообуз мындайча аталат. 12 ичеги кайсы бездердин түтүкчөлөрү ачылат деп ойлойсуңар? Биринчиси ичеги жана шилекей бездери, экинчиси уйку без жана боор бези, үчүнчүсү боор жана карын бездери, төртүнчүсү карын жана уйку бездери деген жооптор болду. Ойлонуп көргүлө, 12 ичеги кайсы бездердин түтүкчөлөрү ачылат деп ойлойсуңар? Анда силер менен биз туура жоопко кайрылалы. Жообу көрсө экинчи экен. Башкача айтканда уйку бези жана боор бези, ошондой эле 12 ичегинин өзүнүн керегесиндеги бездер өз суюктуктарын бөлүп чыгарат экен. Эми биз силер менен дем алуу органдар системасына кайрылып көрөлү. Булардын дем алуу органдар системасы дем алуучу жолдордон жана ошондой эле өпкөдөн турат. Адегенде аба таноосунан кирип, андан кийин мурун көңдөйү, каңылжары аркылуу келет дагы ооз көңдөйүнө барып, анан мууздоосуна өтөт дагы, анан кокого барат. Кокодон кийин ал колкого ажырайт, колколору колкочолорго, андан кийин барып учтары өпкөгө жетет. Өпкөдө болсо ар бир колкочо майда колкочолорго ажырап отуруп альвеол менен бүтөт. Боор этке токтоло кетейин. Жана айтып өттүм эле, дем алуу органдар системасында кайрылабыз деп. Боор эт дагы өз кезегинде дем алуу кыймылдарын аткарууда маанилүү болуп эсептелинет. Мисалы, дем алган маалда боор эт курсак көңдөй көздөй түртүлсө, ал эми дем чыгарган маалда кайра ордуна келип түзөлөт. Мындан сырткары дем алуу кыймылдарында кабырга аралык булчуңдар дагы катышат. Биз эми ушул альвеолдордун түзүлүшүнө кайрылып көрөлү. Жана айтып өтпөдүкпү, майда колкочолордун аягы туюк бүтөт деп, Мынакей бул колкочолор, өпкө венасы, өпкө артериясы, эсиркектердин ичи көңдөй экендигин көрүп турасыңар. Дал ушул жерде газ алмашуу жүрөт. Эсиркектер сыртынан жыш капиллярлар же майда кан тамырлар менен курчалган. Демек, ушул кан тамырлар аркылуу кан анда көмүркычкыл газы кошо келет дагы. Ал эми өпкө аркылуу келген абадагы кычкылтек канга өтөт. Кандагы көмүркычкыл газы кайрадан абага өтөт дагы. Бул жерде газ алмашуу жүрөт экен. Мынакей биз ошентип сүт эмүүчүлөр классынын дем алуу органдар системасы менен таанышып алдык. Бул система кан айлануу системасы менен тыгыз байланышта. Андыктан биз алардын кан айлануу системасын жакындан жандуу тасманын жардамы аркылуу карап көрөлү. Булардын кан айлануу системасына токтоло турган болсоң, бир топ татаалдашкан. Алардын жүрөгү 4 камерадан турат. Оң дүлөөчү оң карынчада тек гана вена каны болсо, ал эми сол дүлөөчү сол карынчада тек гана артерия каны жүрөт. Кан айлануунун эки тегереги бар, чоң жана кичине. Алгач биз кичине тегеректен баштап көрөлү. Кан айлануунун кичине тегереги бул оң карынчадан башталат. Өпкө артериясы аркылуу өпкөгө кан барат дагы. Бул жерде газ алмашуу жүрүп, веналык кан артериялык канга айланат да кайра сол дүлөөчөгө келип коет. Андан кийин кан айлануунун чоң тегереги башталат. Мында сол карынчадан чыккан кан бүтүндөй денеге тарап, артериялык кан веналык канга айланат дагы кайрадан чогулуп келип оң дүлөөчөгө келип куюлат. Эми суроого кайрылып көрөлү. Ойлонуп туруп жооп берели. Төмөндөгүлөрдүн кайсынысы кан айлануунун кичине тегерегинде ишке ашат? Биринчиси кан кычкылтек менен байыйт. Экинчиси орган ткандарга артерия каны жетет. Үчүнчүсү кан оң дүлөөчөдөн чыгат.
4-нчүсү кан сол карынчадан чыгат деген жооптор болду. Ойлонуп көргүлөчү. Төмөндөгүлөрдүн кайсынысы кан айлануунун кичине тегерегинде ишке ашат деп ойлойсуңар? Анда биз силер менен туура жоопко кайрылалы көрсө, биринчи экен. Албетте кан айлануунун кичине тегерегинде веналык кан артериялык канга айланат. Эми биз сүт эмүүчүлөрдүн нерв системасына кайрылып көрөлү. Башка, мисалы канаттуулар сыяктуу эле, булардын нерв системасы дагы борбордук жана четки бөлүктөрдөн турат. Борбордук нерв системасына баш, мээ жана чүлүң кирсе, ал эми алардан тараган нервтер бул четки нерв системасын түзөт. Албетте, булардын баш мээси бир топ татаал түзүлүштө. Мисалы канаттууларга салыштырмалуу алдыңкы мээси жана чоң жарым шарлары жакшы мыкты өрчүгөн. Мисалы сүт эмүүчүлөргө кирген адамдын дагы чоң жарым шары башка сүт эмүүчүлөргө салыштырмалуу алда канча чоң болуп эсептелинет. Жана ошондой эле көрүп турасыңарбы? Бырыш, боткулдар, кобулдар деп коебуз буларды. Мынакей ушул боткул кобулдары канчалык көп болсо, ошончолук алардын жогорку нерв иш аракеттери жогорку деңгээлде болот. Ортоңку мээси негизинен көрүүнүн борбору катары эсептелинет. Ал эми сүйлөө мээси кан айлануу, бөлүп чыгаруу, дем алууну координацияласа, ал эми кара куш мээси болсо кыймыл аракетти координациялайт. Нерв системасына кайрылган соң алардын сезүү органдарына баш багалы, азыр тасманын жардамы аркылуу сүт эмүүчүлөрдүн сезүү органдарына кайрылып көрөлү. Сезүү органдары биз алгач сүт эмүүчүлөрдүн угуу органдарына кайрылып көрөлү. Алардын кулагы сырткы, ортоңку жана ички кулактан турат. Сырткы кулакка кулак калканы кирет, кулак калканы үндөрдү же үн толкундарын чогултуп, сырткы уктургуч түтүккө багыттайт, ал аркылуу ортоңку кулакка келет. Үн толкундары ортоңку кулакка келет, ушул жерде сырткы жана ортоңку кулакта тарсылдак жаракчасы бөлүп турат. Андан кийин уктургуч сөөгдөр кетет. Бул дөөшүчө, балкача жана үзөңгүчө деп аталган сөөгчөлөр. Мен силерге жарты тегерек аналчаларды көрсөтө кетейин. Ал эми ички кулакка болсо үлүл кирет. Үлүлдүн ичинде уктургуч рецепторлор жайгашкан. Уктургуч сөөгдөр аркылуу келген толкундар сүйрүү тешикчеси аркылуу үлүлгө берилет дагы, анан ал жердеги нерв импульстары уктургуч нерв аркылуу мээге кетет. Эми биз силер менен сүт эмүүчүлөрдүн көрүү органдарына, биз алардын көзүнүн түзүлүшүнө кайрылалы. Көз сыртынан ак чел менен капталган. Көз алдына келгенде бул айнек челди түзөт, тунук келет. Анын алдында тамырлуу чел жайгашкан, кан тамырлары жыш болот. Көздүн алдына келгенде түстүү челге айланат. Мисалы көздөрдүн түсү ар түрдүү болгондугун дал ушул челдеги пигменттерге байланыштуу. Анын алдында тордомо чел жатат. Чечекей бул ушул жарыкты сындыруучу эң негизги түзүлүш болуп эсептелинет. Ал кирпик булчуңдары аркылуу бекиген. Тордомо челдин ичинде килкилдик зат жатат. Бул жерде дагы албетте жарык сынат. Көрүү нерви кирген жерде негизинен көрсөткүч рецепторлор жок. Ошондуктан бул жерди биз сокуртак деп коебуз. Ал эми көргөзгүч рецепторлор жыш жайгашкан участогун биз сарытак деп атайбыз. Мынакей ошентип биз сүт эмүүчүлөрдүн сезүү органдарына да кайрылып алдык. Эми сабактын жүрүшүндөгү терминдерге токтолуп коелу. Исеркек капиллярлар менен жыш курчалган өпкөнүн көйүкчө сымал түзүлүштөрү, боорет дагы бир аталышы диафрагма деп аталат. Латын тилинен которгондо тоскоол дегенди түшүндүрөт. Курсак көңдөйү менен көөдөндү бөлүп турган жупсуз булчуң эт. Мээнин кыртышы чоң жарым шарлардын сыртынан каптап турган боз зат. Ошентип балдар, биз силер менен бүгүнкү сабактын жүрүшүндө сүт эмүүчүлөр классын иттин мисалында алып, анын ички жана сырткы түзүлүшүн окуп үйрөндүк. Сабакка көңүл бөлгөнүңөр үчүн ыраазычылык билдирейин. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта тургула.